Коронавируска каршы республикалык чам штабтын маалыматына ылайык 29-сентябрда Кыргызстанда COVID-19 вирусунан бир бейтап каза болуп, 69 адам жаңы жуктургандыгы лабораториялык жактан тастыкталды. Оору жуктургандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында катталды. Бүгүнкү күндө 454 адам ооруканада, 803 адам үйдөн дарыланууда. Коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын расмий катталган саны 178 444 адам болду. Бир күндө 97 адам айыгып ооруканадан чыкты. Инфекция катталган убактан тартып айыккандардын саны 173 102 адамды түздү. Кыргызстанда бул илдеттен каза болгондордун расмий катталган саны 2605 кишиге жетти. Жогорку кеңеш бүгүн 29-сентябрда Толкунбек Абдыгуловдун Кыргызстандын Улуттук банкынын төрагалыгынан кетүүсүн колдоду. Буга чейин Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине Абдыгулов башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан кетүү боюнча арызы түшкөн. Катталган депутаттардын ичинен 62 депутат макул, 4 адам каршы деп добуш берди. Абдыгулов мурда айткандай, ал эл аралык валюталык фондунун Кыргыз Республикасынан кеңешчи болуп дайындалган. Улуттук энерго холдинг ишканасы жалпы өлкө аймагында көчөдөгү көрнөк жарнактардын, кафе-ресторан, дүкөн жана башка оюн-зоок соода борборлорунун жарнактарынын жарыгын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарды. Ишкананын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча мындай чаралар электр энергиясынын үнөмдөө максатында көрүлүп жаткан. Маалыматка ылайык, аймактардагы бөлүштүрүүчү компанияларга таңга жуук жана кечкисин кыдырып электр энергиясын үнөмдөөнү көзөмөлдөө боюнча тапшырма берилди. Электр энергиясын үнөмдөө максатында ашыкча жарыктандырууга жол бербөө тууралуу буйрук Түндүк электро, Чыгыш электро, Ош электро жана Жалал Абад электро ишканаларына да жиберилди.